кечеги Тажикстанда болгон сүйлөшүүлөрдө жайыт маселесин козгодук биз. Себеби бул маселени Тажикстан тарап козгош керек эле. Мына жылда эле эмнен чатак чыгып атат. Ошо жайлоого мал айдаган убакта чыр чатак чыгып атат. Жайлоону пайдаланыш боюнча ошо жайлоого чыгарда Кыргызстандын жарандардын малдары ошо Тажик анклавындагы айылдарды аралап өтүп, ошол жерде кээ бирде малдар жоголуп ошондон чыгып атпады беле. Биз быйыл мындай маселе коюп атабыз. Жылда бекер пайдаланган жерлерди эгерде жайыт керек болсо силерге деп Тажик тарапка өкмөттүк деңгээлде бир келишим түзүп, ошол боюнча ижарага алгыла деп атат. Убактынча 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, өзүңөргө керектүү сүйлөшүүлөр жүргүзүп алып ошо арендага берели. Бул убактынча, бул пайдаланууга мөөнөтсүз деген сөз эмес бул. Ошол келишимде мөөнөт көрсөтүлөт. Анан ар бир малдын башына канча суммада акча төлөйт, ошонун баары ошол келишимде көрсөтүлөт да. Бул убактынча пайдалануу деген сөз. Тажик тарап бул сунушту кандай кабыл алды? Тажик тарап бул сунушту кабыл алган жок биринчиден. Анан биз кайрадан чыктык. Биз мурдагы барганда ушул маселени койгондо Тажик тарап айтканда бизге жайыттын кереги жок деп. Себеби эмне үчүн айтат? Жылда биздин жайыттарды бекер пайдаланып көнүп калган булар. Быйыл бул маселени биз кабыргасынан коюп, жайыттарыбызда биз кайтарабыз, чек арачылар кайтарат, чыкпайсыңар деген маселени койгондо Тажик тарап анда карап көрөлү деп туруп, мына өздөрүнүн айыл чарба министрлигине тапшырманы берген. Буюрса 2-3 күндө ошо айыл чарба министринин орун басары келет бизге. Бизде жайыт департаменти бар, айыл чарба министрлигинин астында, ошол департамент менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бардык маселелерди карашат ошол жерде. Эгерде биздин шартка көнсө, анда убактынча пайдалануу боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт.